Саламатсыздарбы, урматтуу калайык калкым, кыргыз элим. Саламатсыздарбы, жалпы Кыргыз Республикасында жашап жаткан касиеттүү кыргыз калкым. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, урматтуу башкы прокурордун милдетин аткаруучу Абай Молдокматович, Ички иштер министри Уланбек Омаконович, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Комшубек Кыдыршаевич, мен сиздерге бүгүн кайрылууну туура деп эсептедим. Себеби Алыска Тогуз Туроо районунда 2015 жылдан 2019 жылдын 19 майына чейинки аралыкта же болбосо ошол аралыкта иштеп кеткен Тогуз Туроо районунун мурдагы прокурору Мирлан Кангантиевдин тергөөчүлөрү Токсонбаев, Майрамбектин, Ташиев, Өмүрбектин тушунда ондогон оор кылмыштар же башкача айтканда адам өлтүрүүлөр, автонаездер, ДТПлар, өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирилген кылмыштар жана ошондой эле каракчылык менен коштолгон кылмыш иштери Кангантиевдин жана тергөөчүлөрүнүн учурунда кадимки көрүнүш катарында жабылып, жашылып, кылмыш иши козголбостон Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 28 беренесинин 2 бөлүмүнүн 1 пункту менен болбосо кылмыштын курамы жок деген негизде иштер жабылып, айрым иштер архивге өткөн кеткен фактылар болгон. Мен бул боюнча 2018 жылы жабырлануучу Чынарбек уулу Жайлыбектин апасы Айтбаева Акылай, анын жолдошу Кадыров Чынарбек жана 2018 жылы 21 мартта өлтүрүлгөн Жукеева Сайрол Калдыбаеванын балдары Жуке Өскөнбай уулу Мирбек, Өскөнбай кызы Жеңишгүлдөр 2016 жылы ДТПга кабылып каза болгон Ташматов Мараттын апасы Турдукан эженин Өмүрчиева, 2019 жылы авто кырсыктан каза болгон Дүйшөнбек уулу Айбектин жана ошондой эле 2015 жылы Кадыр Кулбай Эшенби деген үйүнө 3 каракчы кирип 860 000 сом төлөп кеткен фактылар боюнча менде учурунда алар адвокатка кайрылышып, адвокаттары 100 000 деген акчаларды алып, бирок жабырлануучуларга жардам бербей койгондон кийин 2018, 2019, 2022 жылдары мага кайрылышып, ушул иштердин этегине чыгарып берүүлөрүн өтүнүшкөндүгүнө байланыштуу мен жакындан бери ушул маселени Кыргыз Республикасынын президентине, Коопсуздук кеңешине